орундаткан бул албетте Калипа Сейдалиева жана түшүнүктүү жолдошторго бир тайзым кылып кол чалып коелучу. Айымдар элемес, мырзаларды деле чогултуп келип атабыз. Мырзалар деле чыгып атат сахнага биздин кош жылдыздарда. Ырчылар Ала Тообузда, жерибизде, элибизде сонун жаңылыктар болду. Биздин керемет таланттарыбыз, уул кыздарыбыз дүйнөнү дүңгүрөтүп, ак жол, жоламан Айсылуу, Мээрим, Айпери атына заты жарашкан уул кыздарыбыз керемет бизге алтындарыбызды алып келди, күмүштөрүбүздү алып келди. Азыр сиздер үчүн деп баягы жүрөктү дүңгүрөткөн патриоттук ырлардын бири болгон Өз Ала Тоом деген чыгарманы биздин кош жылдыздарыбыз аткарып келишти. Жеке ишкер Тамара Эрматова жана белгилүү аккордеончу маданияттын мыкты кызматкери Кубанычбек Эсеналиев. Kubанычбек Эсеналиев кол чабуулар болсун. Алтынбек Гарганын өркүндөп өсө берсин. Мына караңыздакчы мына элдин арасында эмне деген талас. Сиздерди кучак толгон гүлдөр менен биз экинчи студияга узатып алабыз. Ал эми биз кайрадан Жаныбек агайыбыз микрофонду колуна алып камданып калган экен. Эмнени айтып берген атат бизге? Кубанычбек агайды жакшы, мыкты аккордеонист катары билебиз да, Санжирадан көп көрөбүз. Анан мындай сонун ырдаганын чын күтпөптүрмүн. Менен бирге биздин сулуу кыздарыбыз кыргыздын сонун көйнөктөрү менен чыга калган деле бир сонун эмоцияны жаратты. Анан Өмүрбек,
бул жерде мен жанымда отурган улуу залкар адамдардын жанынанчы тамаша айткандан кийин алып атам. Абдан тамаша экенмин. Бирок бул жерден болбой атат да, абдан күчсүз болуп атам. Ошондуктан Өрбек, мен сен жөнүндө эле айтайынчы. Сен эми өтө чын кыйын актерсуң, сонун ырчысың. Жанагы балдар, кыздардын баары урматтуу коноктор. Ушул Өмүрбектин шакирттери күнү түнү ошолорду үйрөтүп, өстүрүп, өзү гана өспөстөн Ханышасы уюштуруучусу башында турган адамыбыз бул Кыргыз Республикасы Маданият эмгек сиңирген ишмер Калифа Сейдалиева жекебизге кош алып болсун. Экинчи студияда биздин кесиптештер кандай болду экен? Маанай кандай? Айбек мырза, биз сизди угуп атабыз. Эң сонун мынакей өзүңүздөр көргөндөй Кыргыздын кербес улуулугу мына ушул Бидин Алыбай Залкар акын ырга калтырып кетсе, ал эми ошо залда отурат, баардыгыбыз кол чаап колдоп коелучу, ошолорго керебет оон жараткан болуп Кыдыкбек Усупбаев агайыбызга ыраазычылык билдирип бир кол чабуулар болсун. Ал эми ошолорду мына баардыгыбызга жеткирген өзүңүздөр менен Тамара Ерматова жана ошондой эле Кубанычбек Исаналиев ыраазычылык анда бокалдарды кабыштырып коелу, Келдебек байке дагы урушпасын. Жаңы жылыңыздар менен эми куттукту айтпайсыздар беле. Урматтуу бүгүнкү Кош Жылдыздын катышуучулары, күйөрмандар, уюштуруучулар Калифа Сейдалиева эже, мына бүгүн жашынакай күндө отурабыз. Баарыңыздарды ушул жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Келе жаткан жаңы жылыбыз менен куттуктайм. Быйылкы жыл коён жыл экен, биз үчүн аябай жакшы жылдардан болду. Эмки жыл улуу жыл деп койдук. Ушу улуу жылды жакшы тосуп алалы. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Калифа эже ушундай Кош Жылдыздарды чыгарып, ушу элге таанытып, жакшынакай супсу, өзүңүздөй супсуу болгон ырчы кыздарды чыгара бериңиз. Мен сизге аябай ыраазымын. Чоң рахмат айтам. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Мына бүгүнкү Кош Жылдыздын уюштуруучуларына баарына ден соолук. Аман болсун, тынч болсун. Мындай Кош Жылдыздарды түбөлүккө даярдап чыгара бериңиз. Ошону гана каалайм. Чоң рахмат. Бүгүнкү келип ушундай бир кабыл тилектерди айтып, анан мынантип гүлдөрүн берген менин күйөрмандарыма, ушу залда отурган күйөрмандарга баардыгына чоң рахмат. Жаңы жылыңыздар менен. Рахмат кына, Кубанычбек ай. Кутмандуу кечиңиздер менен мен ойлоп атам, ушул жакшы маанай тартуулар элибизге, жакшынакай телекөрүүчүлөргө дагы жакшы маанай тартууладабыз деп, ушул телекөрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулатканына себепкер болгон ушул долбоордун уюштуруучу Калифа эже сизге чоң ыраазычылык билдирсем, ошондой эле ушул жерде кара кылды кап жарган кабыздар тобу, сиздер да ушундай жакшынакай кабыздар, жакшынакай отурасыздар. Ушундай кабыздыгыңыздардан жазбаңыздар. Чыгармачыл жамаатыңыздарга ийгилик каалайбыз. Кыргыз элимди жаңы жылы менен куттуктайбыз. Кана эмесе жаңы жылыңыздар менен. Чоң рахмат айбыз. Биз анда